Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Өз батирлерине жылуулукту алган соң Токтоналиев көчөсүнүн номер 40-үйдүн жашоочулары башка көйгөйгө туш болушкан. Кечээ 3-кабатта жайгашкан батирлердин биринде жылуулук берилген соң жылуулук өткөрүүчү түтүктөр жарылып, андан чыккан ысык суу төмөндө жайгашкан батирлердин бир нечесин каптаган. Жашоочулардын бири ал батирде улуугурактагы аял бир топ жылдан бери жашаарын, көчөдөн таштаанынын баарын чогултуп алып келерин айтты. Жарылган түтүктүн айынан каптаган суу жашоочулардын эмеректерин жарактан чыгарган. Алар бир нече жолу санэпидемстанциясына, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана тазалык кызматкерлерине кайрылышкан, бирок жоопсуз болгон. Бир нече тоннага жеткен таштандынын жыты жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып, үй ээсине кайрылганда эч жыйынтык чыкчу эмес. Өзү менен өзү болгон жашоочу эртең менен кетип, кечинде мүшөктөп таштандыларды алып келген. Тиешелүү тараптар көңүл бурбагандыгына байланыштуу учурда 60-ка жакын үйдө суу жок. Айласы кеткен жашоочулар акыры таштанды толгон үйдүн жашоочусун көндүрүп, өздөрү жумушчу жалдап тазалатып башташты. Жумушчулардын айтымында таштандыларды тазалоо бир нече күндү талап кылат. Кайталанган чакыруулардан кийин келген милиция кызматкерлери бул жеке менчик жер болгондуктан эч жардам бере албастыгын айтышкан. Алар болгону шаардык аймактык башкаруу кызматына кайрылууну сунушташкан. Акыры жашоочулар баары чогулуп экинчи ирет жардам сурап кайрылып, тазалык кызматынын таштанды алып кетүү үчүн унаа бөлүүсүнө жетишкен. Ну, все началось с того, что как бы у нас не было отопления в городе, да, во всем. И батареи начали по чуть-чуть теплеть. Но по одному стояку батареи были холодные. И вечером вроде теплеть началось. Я услышал шум. Ну, посмотрел на стены, что по стенам начала бежать вода. Прям бежать, лить вода. В спальне, на кухне и в зале. И в итоге затопило соседей подо мной и рядом живущих. В итоге 4 квартиры затопило. Соседки мы подняться не могли. Милиция приехала, она ничего не может сделать. МЧС даже не приехали. Сантехники приехали, просто обесточили дом от отопления. И все. Дальше звонили в милицию, все друг на друга телефоны дают, друг на друга перекидывают. Она не открыла дверь, она никому не открывает дверь, люди не могут к ней попасть, понимаете? Сегодня утром просто я постучала, она открыла, я вот так зажала ногой. И вот так вот в общем, получилось, что она открыла дверь. Я, говорит, не против, что вы отрежете батарею, но вы туда не пройдете. Мы как посмотрели, тут завалено вот так все мусором. Мы сами начали выгребать, вот у меня сломана рука, я одной рукой выгребала. Мужчины помогали. Она обратно затаскивает какие-то вещи. Потом мы наняли людей уже. Обязанности свои, тетя Лида, вы почему не исполняете обязанности свои? И в 2015 году Атамбаев подписал закон. Защищая себя и свою собственность, можно убивать. Вы кого собираетесь убивать? Защищая себя и свою собственность, ну, вот это ваша собственность, убивать. Вот это, да? Закон подписал Атамбаев. Ему уже надоело в газете. Для нормальных людей, да. Потому что обвиняют в жестоком обращении не жулика, не разбойника, а того, кто поймал их. Бишкек шаарынын жашоочусу Курманжан Датка жана Муса Жалил көчөлөрүнүн кесилишинде тротуардын жоктугуна нааразы. Ал коомдук унаадан түшкөн соң адамдар басуучу жол жок экендигин айтып, тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Борборубуздун Лев Толстой жана Чапаев көчөлөрүндө суу каптаганын айткан көрүүчүбүз кезектеги видеону жиберген.
Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун Алексеевка айылындагы мектеп азыркы учурда ушундай абалда кароосуз калган. Жашоочулар бул көрүнүшкө айыл өкмөтүнүн кайдыгерлигин күнөөлөшүүдө. Жок дегенде бала бакча кылып беришсе болмоктугун жергиликтүүлөр кошумчалашты. Будённый жана Пионер көчөлөрүн муз басып, ыңгайсыздык жаратканын айткан көрүүчүбүз төмөнкү видеолорду жиберген. Так, жер Будённый Пионерский көчөсүнүн кесилиши. Атайым ушул жерден кыш келгени муз кетпейт. Оройки жагдагы үйлөрдүн суакчтардын баары көчөгө түшөт. Күн тосулуп калган, ошон үчүн муз болуп пенсионерлерге эле жаман. Ушул жерде магазинге чыга алышпай, ушул жерден араң өтүшөт. Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун Казарман айылынын жашоочулары жаңыдан ачылып жаткан алтын кенинин иш алып баруусуна каршы жыйынга чогулушкан. Бул тууралуу билдирген аймактык көрүүчүбүз төмөнкү видеолор менен бөлүшкөн. Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылынын жашоочулары шамби сай алтын кенинин ачылышына каршы болуп жыйынга чогулушту. Жергиликтүү калк жана Майдан айылдык кеңешинин депутаттары кен иштетилсе анда боло турган жардыруулар, уу калдыктары сакталган жайлар Исфайрам дарыясына, ошол аймактын экологиясына коркунуч алып келет деп чоочулашууда. Алар Исфайрам дарыясынан 150 000 адам суу ичерин дагы эске салышууда. Анткени шамби сай алтын кени Исфайрам дарыясына жана Майдан айылына өтө жакын жерде жайгашкан. Видеолор менен аймактык көрүүчүбүз бөлүшкөн. Мына Майдан айылында кен боюнча чогулуш болуп атат. Тополоң ушунчалык эл көпчүлүк болуп атат. Ушунчалык эл көп келип атат. Эл тигип атат, бул жактан келип атат. Урматтуу кыргыз элим, бул биздин айылыбыз кен жабылсын деп бизге подписать этип коюңуздар. Кочкор районунун тургуну Сапарбекова Жумабүбө аттуу жаранга Дамира Ниязалиева жардам катары 50 000 сом өлчөмүндөгү каражатты бөлүп, айыл өкмөтүнө таштап кеткен. Берүүбүзгө кайрылган кезектеги каарманыбыз айыл өкмөтү ал каражатты тиешелүү тарапка бербей, өз кызыкчылыгына колдонуп жатканын айтат.
Кочкор районунун тургуну Сапарбекова Жумабүбү 68 жаштагы апа. Ошурек апа деген Дамира Ниязалиева Обаскановна 50 000 сом өлчөмүндөгү акчаны өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып берген. Бирок айыл өкмөттө иштеген Мураталиева Гүлжан деген эженин карамагына калтырып кеткен. Ал эже болсо ошурек 50 000 сом өлчөмүндөгү акчаны өзүнүн чөнтөгүнө бул апага эч кандай жардам бербестен өзүнүн чөнтөгүнө салып алган. Бул апага кандай кылып жардам берсек болот? Көп эле жерге барып кайрылдык, бирок эч ким эчтеке кылып чече албай коюшту. Бүт баары тең эле ал Мураталиева Гүлжанга алы келишпейт экен. Азыр апа болсо өзү деген инсульт алган, дарыланганын акчасы жок, кыйналып турган кези. Рахманбеков Даниэль эки көзүнөн жабыркайтып чет өлкөдө операция жасатуу үчүн $20 000 керектелүүдө. Ата-энесинин каражаты жетишпегендиктен кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Байланыш үчүн телефон номери 0703 75 22 24. Кайталайбыз. 0703 75 22 24. Кечиресиңер, телефонубуз өчүп калды окшойт. Ошол Асөл Молдокматова кайрылсак, ошо болгон каражатыңарды алып келгиле, анан биз жетишпеген акчаңарды топтоп беребиз. Анан очередке тургула деген. Мен эми билбейм, каяка кайрылаарымды да билбейм. Бул баланыкы 6 айынан бери чуркап баштагам. Россияга да ошо эл аркылуу телевизорго, газетке чыкканбыз бир жолдан. Анан бир аз ошо акча топтоп ошо менен барып келгенбиз Россияга. Эми $20 000 каяктан таап топтоп каяка кайрылаарымды билбейм. Кимге кайрылаарымды да билбей ошо силерди угуп силерге жазып жаткам. Анан документтерин эметсе, көрүнөт экен мына инвалидность. Жакындан көрүнбөй калып атат. Сүрөткө тартып жиберип ийин мүмкүн болсо. Ошол сиздерден да чоң сураныч, ошо жардам болсо, кандай жардамыңыздар тиет. Ошо акча тыйын кандай каражатты топтоп эртерээк алып барбасак, уже 1 жылдын ичинде сол көзү отслойка сетчатки болуп кетиптир. Ошо Россиядагы врачтар айтышты, эртерээк кылбасаңар бул помутнение глаза болот дейт, көрбөй калат дейт сол көзү. Анан Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бул видеодон кийин Нурлан Насипке окшошкусу келгендер көп окшойт деген ойдо калдык. Жерде 100 000 табышы мүмкүн. Bir күндө 100 000 сом бе? Жо, эмне кыла койсуң? Алло, силер бош берби? Азыр барып калам, байкем оочу, маңдайкы тиштичи эки бөлүп коюпмун Нурлан Насиптикиндей кылып. Мына бүттү. Нурлан Насиптин өзү болуп калды. Байкем, мына могу видео болчу, байке, кандай экен, жактыбы? Тур. Жо, байке, тамаша болчу да, байке. Чыкты эмешке. Байке, кечирип коюң, байке, тамаша болчу, байке. Чыгыш. Кетчи. Тажат тужун тармал. Нурлан байке, тармалесип атат мындай видеодо жөн эле тамашалап койгонсуң. Кетчи да эмешке, кетчи. Курал Чокоевден өзгөчө аткаруу. Жаз дарак өрө менен башталат. Мен эстафетаны Адилет Жумабековго жана Манас Алыкуловго узатам. Pensa cansana para si tu no volverás más y me pintaba las manos y la cara azul y me bravisa la vita rabina me levo y mi tavalara ni sieren finito volare cantare
Актер Бектемир Мамаюсупов колумузда дагы кол ойнотот экен. Патриот жигит тоо койнунда мыкты ырды айтып турган учуру. Толкун болот деңиздин күчтүү жери. Толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп тоолук эне төрөгөнгө сени мене. Чоку болот тоолордун бийик жери. Чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган колуң менен баатыр бол деп чоңойтконго чоңоталар сени мене. Кыргыз деген ким өзү? Айбаты күч ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө алоолонгон оту бар. Кыргыз деген чагылгандын бир өзү.